Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Иран, Израиль, АКШ ортосунда согуш дагы деле уланууда. Атуулар болуп атат, ар кандай жоготуулар болуп атат. Акыркы жаңылыктар боюнча бөлүшө турган болсок, Ормуз кысыгын Иран тарабынан ошо танкерлерди, кемелерди өткөрбөгөндүгүнө байланыштуу нефтилер жеткирилбегендиктен ошол Америка Кошмо Штаты жана башка Европа мамлекеттеринде нефтинин баасы абдан жогорулап атат да. Бул боюнча Трамп ошол эле Евросоюздагы НАТОнун курамына кирген мамлекеттерди жардамга чакырып, келгиле Ормуз кызыгын куткаралы десе, бир катар ошол Евросоюзга кирген НАТО мамлекеттери баш тартып коюшту да. Бул абдан Трампты эме кылып капаландырды да. Бир сенатордун жаңы эле маалыматы чыкты. Ошондо ал ошо Трамптын абдан ачуулангандыгын айтып атат да. Мен буга чейин дейт Трамптын мынчалык ачууланганын көргөн эмесмин депчи. Бул боюнча Евросоюздун лидерлери эмне деп айтышты? Ошол эле Германиянын канцлери Мерц мындай деди да. АКШ мамлекети бул деңиз флоту күчтүү мамлекет. Ушундай флоту күчтүү болуп туруп ошол маселени өзү эле чечип албайбы дегендей мындай ойду калтыргансыды да. Ошондой эле НАТО мамлекети дейт, бул коргоно турган мамлекет. Иран АКШ мамлекетине кол салган жок деп Трампты капа кылды да. Бул жерде ошо НАТОнун ичинде бир мятеж же болбосо толкундоолор болуп аткандай тариз калтырып атат деп орустун басма сөз каражаттары жазып чыгышты да. Эгерде ушундай нерсе боло бере турган болсо, бара ким билет, балким бул альянс кулап калышы мүмкүн деген ойдорун айтышты. Ошондуктан демек Трамп тарабынан бул Евросоюз мамлекеттеринен жардам сурап, ошолорду согушка тартуу аракети болуп аткан болсо, демек абал чатактай. Согуш менен бирге баягы массалык маалыматта согуш болуп жаткандыгына байланыштуу мамлекеттер өздөрүнүн баягы сайттарында, өздөрүнүн массалык маалымат каражаттарында ар кандай маалыматтарды көрсөтүп атат да. Бири биз жеңип атабыз дейт, экинчи тарап биз жеңип атабыз дейт. Казы маалыматтык согуш дагы абдан уланууда да. Айталы, Трамптын айтымына караганда, Ирандын ракеталык жана дрондук чабуулдарын 80-90% кыскартык деп атат да. Ошонун менен уда АКШдагы массалык маалымат каражаттарына АКШдагы жогорку кызматты деген чиновниктер согуш сентябрга чейин уланат деген маалыматтарын беришүүдө. Эгер деле Трамптын маалыматына ишене турган болсок, анда согуш сентябрга чейин жетпеш керек да. Албетте бул маалыматтар канчалык деңгээлде чын, кимиздики калп, мунун баарын убакыт көрсөтөт деген ойдомун. Ошондой болсо дагы сиздер да оюңуздарды билдирип, комментарий калтырыңыздар. Иран мамлекетинин жакында өкүлчүлүгү айтып чыкты да, бул согушту биз гана токтото алабыз дейт. Эгерде согуш токтотуш үчүн дейт, биз АКШга 2 шарт коебуз деп атат да. Биринчиси бул АКШ дейт, Израиль мамлекети ошо бизге кылган жоготуулардын дейт калыбына келтириш керек. АКШ мамлекет бизге репарация төлөп бериш керек десе, экинчи талабы мындай болуп атат. АКШ мамлекети ошол жакынкы чыгыштагы аскердик базаларын толук бойдон чыгарып кетсин. АКШ мамлекети тынчтык үчүн ошо базалар жайгаштырылганы менен 50 жылдан бери дайыма согуш болуп келатат. Мына ушунун баардыгы АКШнын күнөөсү бар дегендей ошо маалыматтарды берди да. Эми чын-чынына келгенде бул талап канчалык деңгээлде аткарылат, мунун баардыгын убакыт көрсөтөт. Азыр согуш кызуу жүрүүдө. Ошондой болсо деле ар бир мамлекеттин баягы согуш ачууда болобу, кандай гана бир маселеге келгенде өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар да. Ошондуктан кыскача ар биринин эксперттердин оюнча ошо кызыкчылыктарын айтып өтөйүн. Мисалы, Иран мамлекети жакынкы чыгышта абдан чоң мамлекет. Эгерде АКШ менен Израилдин таасири жоголо турган болсо, ал мамлекет дагы ошо айланасындагы араб өлкөлөрүнө таасирин тийгизиши толук мүмкүн да. Биринчиден, бул мамлекет шиит мамлекет болгондуктан суннит мамлекеттери менен кандайдыр бир деңгээлде атаандашуулар болуп келген да, ар кандай саясий окуялар болуп келген. Ошол эле Сауд Аравиясы менен. Андан тышкары бул мамлекетти нефти боюнча, башка кен байлыктары боюнча абдан бир бул мамлекеттин тез эле буттан туруп өнүгүп кетиши толук мүмкүн да. Ошондуктан бул сырткы башка мамлекеттер менен соода жагынан өзүнүн бир алакасын оңдоп ала турган болсо, нефтилерин же башка продукцияларын кенен эл аралык рынокко чыгып сата ала турган болсо, бул мамлекет тез эле өнүгүп, жакынкы чыгышта кубаттуу, таасирдүү мамлекет болуу ыктымалдуулугу чоң. Ал эми Израиль боюнча айта турган болсок, Израиль мамлекетинин баягы өзүнүн ыйык дээрлген диний ишенимдерине ылайык ошол азыркы бир катар жакынкы чыгышта өлкөлөр, араб өлкөлөрүнүн жерлери бул Израилге таандык, бул жерлер бизге кайтарылышы керек деп адамдары, саясатчылары бар да. Эгер деле Иран мамлекети жеңилип өзүнүн таасирин жогото турган болсо, балким ким билет, Израиль мамлекети ошо коңшусуна болгон араб өлкөлөрүнө дагы ушундай саясатты жүргүзүшү ыктымал да. Ал эми Иран мамлекети жеңилип кала турган болсо, АКШнын таасири кандай болот? Бул жерде Иракта болгон согуштан кийинки кесепетинде эле бул Иран мамлекети тартышы мүмкүн да. Балким ким билет, мамлекеттин ичинен баягы ар кандай этностук адамдар, ар кандай ишенимдеги адамдар ортосунда жаңжал чыгып, мамлекетти чачырандык алып келиши мүмкүн да. Андан башка дагы бул эң кызыктуу нерсеси, бул Иран мамлекетиндеги ошо нефти кендери, башка кен байлыктарына ээ болуу.
азыркы учурда ушул империяларды кызыктырган нерсе болгондуктан Америка Кошмо Штаты дагы Иран мамлекетинин нефтисин ээлик кылууну каалайт. Нефти согуш аркылуу башка мамлекеттерге таасир көрсөтүү. Ошол эле Кытай мамлекети бүгүнкү күндө нефтисинин көпчүлүк бөлүгүн Иран мамлекетинен алгандыктан АКШ менен Кытайдын ортосунда соода согушунда өзүнүн таасирин көрсөтүү, нефти багытында рычагга ээ болуу. Ошондуктан саясаттын түпкү маңызында ошол эле өнүккөн мамлекеттер өздөрүнүн таасирлерин бири-бирине көрсөтүп, ошол эле державаларды абдан кызыктырат да. Андан бир негизги дагы бир экономикалык жактан алган бир артыкчылыгы ошол Ормуз кысыгы Иран аркылуу жолунда жайгашкандыгы да. Ошол эле дүйнөдөгү нефтин 20%дан ашыгы ушул жол аркылуу өткөндүктөн бул дагы бир державаларды абдан бир кызыктырган нерсе. Кыскача биздин ой ушундай болду. Сиздердин оюңуздар кандай? Мүмкүн болсо каналды колдоп, жактыруу кнопкасын басып, комментарий калтырыңыздар.